2020 жылдын 10 апрелине саат 8-ге карата өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берип коюңузга уруксат этиңиздер. 18 жаңы учур катталды өлкөдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8, Жалал Абад областында 3, Ысык Көл областында 1. Республика боюнча катталган учурлар 298 болду. Анын ичинен Жалал Абад областында 89, Ош областында 98, Ош шаарында 36, Чүй областында 15, Бишкек шаарында 42, Баткен областында 4, Нарын областында 10, жана Ысык Көл областында 4. Тилекке каршы bir адам Нокат аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндөгү адам каза тапты. 87 жаштагы жаран. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн атынан, Саламаттык сактоо министрлигинин атынан алардын туугандарына, бала чакаларына көңүл айтып коюуга уруксат этиңиздер. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Bir сутканын ичинде 9 жаран чыкты стационардан. Анын эң негизгиси медицина кызматкерлери 5 учур катталды. Бүгүнкү күндө тилекке каршы медицина кызматкерлеринин ичинен 39 учур бул коронавирус менен ооруган учур такталды. 154 аял, 144 эркек, 298-дин ичинен, жаңы катталгандардын ичинен 7 киши аял жана 11 киши эркек.